Assalamu алейкумдар. Жана митингге чыккан мигранттар бар го, ким уюштурду эле. Ошо Адаханбы, сен адам экен деп мындай сыйлап жүрчүм да. Сен уюштурдуңбу? Кимиң уюштурдуң? Кимиң уюштурсаң делечи, менден силерге подарокта. Өзүм деле сөгүнгөндү билбейм. Эмнең эле турайын деп айтайынчы. Миллиондогон кыргыз биякта эптеп-септеп жашап атабыз го, иштеп атабыз. Шүмүрөй көрүнгөн жерден акчасын кээде иштеп алабыз, албай калабыз. Шүмүрөй ошентсек деле шорду болуп, карыз болсок деле пандемияда энең дурайын иштебей эле жаттык биз. Акчабыз деле жок, карыз болуп көрүнгөн жерден араң кутулуп, бир эле мен эмес, бүт эле кыргыздар ошо жерде иштеп жүргөн кыргыздар ошентип кыйналдык го. Эшек окшоп жүрдүк. Сен эшексиңби вообще? Мээң жайындагы. Капа болсоң, жалпы эл укса деле уга берсин. Бир сөгүнүп коюнчу от души сага. Эмнең турайын? Эшек экенсиң сен. Тарынсаң тарына берем. Оозумду булгасам сама ошогондорго булгап кое берем мен керек болсо. Эми дай эле карантин бүтө элек турайын солчу. Сен кантип митинг кылганга жетишип калдың сен аякта? Маска кийип, кагаздарды камап, тупойсуң го эмне эле? Эшек экенсиң, кимиң уюштурсаң деле. Адресиңе барып жетсе жетмек түгүл. Менин атым Майсалбек. Биз митингге чыкмак түгүл, көчөдөн кармалып калбайлы деп маска тагып араң жүрүп, жумуш деле жок азыр карантинде. Стройка эптеп-септеп жан багып атабыз. Мисалы да. Эшек. Канча деген эл биякта араң эле жүрөт. Ойлончу, мээңди иштетчи, эшекти койсуң сен көрсүн.